Ана Саат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Бүгін урматтуу мусулман бир тууган, сүйүктүү пайгамбарыбыз алейхиссаламдын туулган Рабиул Ауал айы. Негизги темага кирүүдөн мурда бир аз пайгамбардын төрөлүшүнө, пайгамбардын туулган айына токтолуп кетүүдү туура көрүп жатам. Рабиул Ауал, араб тилинде раби деген жаз жамгыры жаап, өлгөн уруктар гүлдөр өз ордунан көктөп чыккан, инсаниятка жашооду тартуулай турган пайгамбар жөнөкөй айларда эмес, Рабиул Ауал жаз айында гүлдөр гүлдөгөн, жоо казымдар чыккан кезде, жакшынакай бир жашоо, жаратылышка жашоо тартуулаган кезде пайгамбар төрөлгөн. Эмне үчүн? Инсанияттын жашоосуна чыныгы жашооду үйрөтө турган пайгамбар, инсаниятты жашоодон магыз эмне, максат эмне экенин баяна турган пайгамбар жаныбар эмес, жаратылышка жашоо кирген кезде төрөлдү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Рабиул Ауал айынын дүйшөмбү күнү, Рабиул Ауал айынын 12-чи кечеси эртеңки намаздын азаны кезинде таң жүргөн кезде төрөлдү. Эмне үчүн? Караңгылык, инсан жашоосунан максат эмне экенин билбестен, туңгуюктан чыга албастан, жашоодон максат эмне экенин билбестен, караңгы имансыз жашоодо жашап жаткан кезде, пайгамбар таң жүргөн кезде, инсаниятка нур тартып аткан пайгамбар жарык таркалып таң атып келе жаткан кезде төрөлдү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төрөлгөн кезде вахазал баладул амин, тынчтык шаарында, Аллах кереметтүү Куранда ант ичкен, вахазал баладул амин, ант ичемин бул тынчтык шаары дейт. Ибрахим алейхиссалам баласы Исмаил менен Меккеге барган кезде, жаратканга барып дуа кылган кезде, Аллахым Меккеге байлык бер, же алтын күмүш бер деген жок. Ибрахим пайгамбардын биринчи дуасы Меккеде: Робби жал хаза баладан амина. Эй Раббым, бул шаарды тынчтык шаары кылдым деди. Тынчтык деген сөз, тынчтык болбосо эч нерсең арзыбайт. Эң таттуу тамагың да өтпөйт. Үйүңдө эч бактылуулук болбойт. Дүйнөдө ар бир жаныбар болсун, инсандар болсун, мамлекеттер болсун, тынчтык үчүн аракет кылабыз. Тынчтык болбогон жерде эч качан өнүгүү да болбойт. Тынчтык болбогон жерде бактылуулуктун даамын да сезе албайсың. Ошондуктан Ибрахим алейхиссалам Робби жал хаза баладан амина. Эй Раббым, бул Мекке шаарын тынчтык шаары кылгын деди. Ошол Аллах кереметте вахазал баладул амин, тынчтык шаарында инсандардын жашоосунда тынчтыкты үйрөтө турган пайгамбар Меккеде төрөлдү. Пайгамбардын атасынын аты ким? Инсандарды ташка эмес, даракка эмес, нафсыга эмес, Аллага кул болуучу пайгамбардын атасы Абдулла деген аттан башка атты көтөрүп жүрүүсү мүмкүн эмес эле. Абдулла бул Кудайдын кулу деген. Бул далалат кылуучу эмне экен? Кудайдын кулу. Инсандарды кумарга эмес, нафсыга эмес, атак даңкка, байлыкка, мал мүлккө эмес, Кудайга кулчулукка чакыра турган пайгамбардын атасынын аты Абдулла. Энесинин аты Амина. Инсандарга амандыкты, тынчтыкты, Алланын аманаты болгон динди жеткизе турган пайгамбардын энесинин аты Аминадан башка болуусу мүмкүн эмес эле. Энесинин аты ким экен? Амина. Машалла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды төрөткөн аялдын аты акушерка дейбизби? Киндик энеси дейбизби? Пайгамбарды төрөткөн аялдын аты Абдурахман ибн Ауф деген сахабанын энеси аты Шифа. Инсанияттын жүрөгүндөгү имансыздык, ооруларын дарылай турган, иманга чакыра турган пайгамбардын, чыныгы жашоодогу ооруларды дарылай турган пайгамбардын төрөткөн аялдын аты Шифа экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биринчи төрөлгөн кезде инсаниятты саждага чакыра турган пайгамбар, Кудай Таалага жүгүнүп кулчулук кыла турган пайгамбар төрөткөн аялдар айтат: төрөлгөн бала
сажда кылган сыяктуу жерге түштү дейт. Пайгамбар алейхиссалам төрөлгөндө сажда кылган сыяктуу төрөлдү дейт. Ооба, эмне үчүн? Күндөрдүн биринде Рабиа ибн Кааб деген сахаба, кийинчерээк пайгамбар болгондон кийин Рабиа ибн Кааб деген сахаба пайгамбарга кызмат кылып, даратына суу көтөрүп, даратка барса көлөкө болуп, дайым жанында жүргөн, мындай дейт. Пайгамбардын кызматын кылып кечинде куптан намазынан кийин эшигинин алдында отурат элем. Балким пайгамбар бир нерсеге муктаж болуп калса, мени таппай калбасын деп бир убакыткача отурат элем. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эс алганын, уктаганын сезген кезде кетет элем дейт. Bir gün erte menen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ertengi namazga turup çıksa, Rabia ibn Ka'b Peygamber'din kölökösü siyahtı daratına suğun karmap durat. Peygamber aleyhisselam temenne ya Rabia. Ey Rabia, ümitіңді ayt, meçtаңды ayt, maksatыңды ayt, dua kılayın Kudayım berse dedi. Peygamber kızmat kılgan Rabia'dan kuvangandan ümitіңді aytçı. Жашоодогу максатыңды айтчы, дуа берейин dedi. Бүгүн бизден сураган деп не дейт элек? Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүнкү жаштардан сураса, iPhone 7 деши мүмкүн. Же болбосо эч кимде жок квартира деши мүмкүн. Эч кимде жок атак, даңк деши мүмкүн. Эч ким минбеген машина деши мүмкүн. Келбети келишкен өмүр жолдош деши мүмкүн. Бирок курсагы bir күн тойсо, 5 күн 6 күн той болгон, үстүндөгү жамак кийимдери бар. Рабиа ибн Кааб Я Расулалла, biraz ойлонуп көрөйүн дейт. Азыр айтпайым дейт, шашпайын дейт. Элестет, пайгамбар сыяктуу адам сенен бүгүн сурап калса, эмне үмүтүң бар десе. Рабиа шашпастан, Я Расулалла, мага biraz убакыт бериң деди. Bir канча убакыт өткөндөн кийин пайгамбардын жанына келип, Я Расулалла, уриду мурафакатака фил жанна, Я Расулалла, мен сиз менен бейиште бирге болгум келет деди. Ава гайру залик, мындан башка максатың жокпу деди. Я Расулалла, башкасын ойлодум. Дүйнөдөгү байлыкта, атак, даңкта баары кала турган нерсе экен. Кыска өмүр экен. Мен түбөлүк боло турган нерсени сураймын. Сиз менен бейиште болоюн деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алакан жайып, Аллахым, Рабиа ибн Кааб мени менен бейиште болсун дебестен мурда мындай деди. Аинни аля нафсика би касратил суджуд. Эгер мени менен бейиште болгуң келсе, өзүңдүн нафсыңа өзүң көрөк сажда кылып жардам бер деди. Менин дуам менен гана боло турган нерсе эмес деди. Өзүңө өзүң көп сажда кылуу менен жардам бергин дейт. Пайгамбар менен болгубуз келеби? Сажда кылабыз. Жаратканга жалбарабыз, көбүрөөк намаз окуйбуз. Жумабек болуп жумага келип гана кыйратып койбойбуз. 5 вакыт намазыбызга бекем болобуз. Темадан чыкпайын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды биринчи эмген süt enesi Suvayba. Atı kim eken? Suvayba bu Kur'an'da nalatqa kalgan Abu Lahab'tın kulu oldu. Kimnin kulu? Abu Lahab tabbet yada abi lahabin ve tab. Abu Lahab'tın kolu kurgatıp ketsin, kurgap ketken Abu Lahab deb Allah Taala kargış aytkan Abu Lahab'tın kolundağı Rabinya je bolsam kün kul. Emizette çurkap kelet Abu Lahab'ga. O Abu Lahab senin kaza olup kalgan bir tuğan inin var edi Abdullah. Abdullah'ın ayalı bugün Amina uğul bala törödü. Uğuldu boldu suyunçu ver dese Abu Lahab kiyinçerek düşman bolarım bilbeytile. Suyunup Paygambardın törölgün günü suyunöttağın ey Suvayba suyunçuna bugünden başlap sen kulduktan boştandığa çıktın azatlığa çıktın deyit. Bu emnedeki haber ile. Bul balanın törölüşü menen Muhammed Aleyhisselam'dın bugün törölüşü menen adamga adam kul bolboyt. Kulçuluk Kudayga gana bolot degen kuldardı erkindike çıgaruu bir suyunçu ele. Urmatlı musulman bir tuğanım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di kiyinçerek emizgen ayaldın atı kim? Halime. Halime degen söz jumşak degen söz. İnsanlarga jumşaktıktı, adep ahlakты үйrete turgan paygambar başka emesi mümkün emes ele. Halime bizge adep ahlakta jumşaktıktı үйrete turgan, mamilerini үйrete turgan paygambardı Halime degen ayal emizet. 4 yaşka çeyin Halima'nın үйünde tarbiya köröt. Bırak Halima'nın urusu kaysı de? As-Sa'diyya. Kaysı uru eken?
Saadiyya деген сөз араб тілінде саада, бактылуулук, инсандын жашоосуна бактылуулук тартуулай турган, чыныгы бактылуулукту көрсөтө турган, жолун көрсөтө турган пайгамбарды Халима Саадия деген эне эмизет. Урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төрөлгөнү да, пайгамбарды эмизген энелердин төрөттөгү киндик энелердин аттары да өзүнчө бир ажайып, бир мужиза. Ошондой пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төрөлгөн кезде пайгамбарыбыз алейхиссаламды Аллах табарак ва таала атак даңкы азалап мактаган кезде сени Абдулланын баласысың, Аминанын уулусун, же Курайштансың, арабтардансың деп мактаган жок. Аллах таала кереметтүү Куранда пайгамбарыбызды мактаган кезде азыр карекебиз намаздан кийин окуган аят Нун вал қалами ва ма ястурун. Нун ант ичемин деген сөз. Вал қалами ва ма ястурун, қалем жана қалем менен жазылга касам ичем дейт Аллах. Қалем менен жазуу. Жазылган нерсеге Аллах ант ичем дейт. Жазуу деген нерсе өтө көңүл бура турган нерсе экен. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, мен угуп жаткан мекендештерим, ар нерсени жаза бербе. Эртең кыяматта Аллах тааланын алдында шерменде боло турган нерселерди Фейсбуктан, Одноклассниктен жана башка социалдык тармактардан ар нерсени жаза бербе. Билип билбестен ар нерсени сүйлөбө. Калем жана калем менен жазууга ант ичем дейт. Жазуу деген нерсе да Аллах тааланын астында өтө жоопкерчиликтүү нерсе экен. Ошол аятта Аллах таала ва иннака ла ала хулукун азим, ey Мухаммад, сен эң жогору адеп ахлак ээсисиң дейт. Пайгамбар ким экен? Келиңиздер, урматтуу мусулман бир тууган. Кыяматта сен өзбөксүнбү, тажиксинби, татарсынбы, улутуңдан сурабайт эч кимди. Адеп ахлак пайгамбардын үммөтү болсок, биз адеп ахлактуу болушубуз керек. Кудайыма шүгүр, мен мекендештерим көрүп сүйүнүп атам. Бирок дин деген сөз мечитке келип жыргап отуруп, жума намазда хутбаны угуп коюп, же Абдышүкүр ажы же Чубак ажын угуп чыгып кетиш эмес. Бул жерде уккан нерселерди мечиттен чыккандан кийин турмушта ишке ашыруу, пайгамбар көрсөткөн жол менен жашоо,